Кыргызда той көп. Ар бир адамды өмүрү өткөнчө той коштоп жүргөнү жүргөн. Жылдап чогулткан акчабызды кичинекей шылтоо менен самандап сапырганга эч качан каршы эмеспиз. Той болсо каада болот дейин десең, ошол жакшылыкты өткөрөм деп карызга батып, үстүндөгү үй, астындагы унасынан кол жуугандар жок эмес. Эл эмне дейт деген куру намыстын кылтагына илингендер той өткөрүш үчүн насыя алганга да бара башташты. Куру намыс жана ысырапкорчулук биздин биринчи душманыбыз окшойт. Саламатсыздарбы, эфирде Сереп программасы, анын алып баруучусу мен Айбек Бийбосунов. Бир убактарда жогорку кеңештин депутаты болгон Жыргалбек Саматов 10 миңден ашуун кишини чогултуп, дүңгүрөгөн той бергенин көргөнбүз. Аталган тойдун чыгымы миллиондорду чапчыган. Кара курсакты бир тойгускан тойго караганда Жыргалбек мырза кайрымдуулук иш жасап, бечараларга кол сунса пайдасы көбүрөөк болуп берет эле. Жана ал депутаттын аброю дагы өсмөк. Бирок Саматов элесинде өзгөчө той менен гана калды. Эми Саматов мырзанын каражаты той өткөргөнгө мүмкүнчүлүк берет. Баарынан өкүнүчтүүсү, тапканы баскан турганынан ашпаган карапайым деле эл чогултуп, той өткөргөнгө эч качан каршы эмес. Социологдордун изилдөөсүнө таяна турган болсок, ар бир областта жылына 4 миңге чукул нике тойлору өтүп турат. Сап башында Ош областы. Алардын 30%-ын өмүрлүк жубай менен чогуу узак жылга кредит алгандар түзөт. Үй бүлө пайдубалынын алгачкы ташын насыя менен баштаган жаш жубайлардын көпчүлүгүнүн кийинки жашоосу кандай болот? Жана ошондой эле иликтөөнүн жыйынтыгында дүңгүрөтүп той өткөргөндөрдүн көбү кирешеси аз үй бүлөлөрдүн катарына кирет экен. Неме Кредит алайын дедиңиз беле? ооба кызым. Үйленейин дегем. Суу эмес. Башка жакта насыяны бутка турганга жумшап, алган акчасын айлантып байып кетүүнүн амалын көрүп жатышса, бизде куру намыс үчүн банктарга кул болгонду адат кылып алдык. Экономисттердин билдиргенине караганда, насыя тойго жумшалса, мунун кесепети үй бүлөнүн финансылык абалын 5-6 жылга артка жылдырат. Бир күндүк сайрандоого жумшаган каражатты андан кийин бир нече жыл банкка ай сайын төлөп туруш керек. Тойлорго мыйзам менен чектөө киргизүү маселени эч качан чечпейт. Кеп ар бир адамдын түшүнүгүндө болсо керек. Тапкан ташыганын бир күндө бүтүп калуучу тойго жумшап жаткан элдин аң сезимин өзгөртүү керек. Тойдон башка баалуулуктар толуп жатат. Мисалы, жылдап чогултканын дүйнө кыдырууга же болбосо ден соолугун чыңдоого жумшаса неге болбосун? Кимдир бирөөнүн бактылуу болушун тойдун көлөмү менен эч качан чектебеш керек. Кээ бир тойлордо бир күндүн ичинде 10дон ашуун ача туяк жана 3-4 баш жылкы баласы союлуп кетет. Кээ бир адамдар бул көрүнүштү ата-бабадан калган салтка шылтап жүрүшөт. Тарыхты тактап изилдеген адамдардан сурасаңыз, кыргыз эч качан мындай болбоптур. Алар деле алына карап иш кылып келишкен. Жакшылыкка өткөн тойду эптеп түшүнсө болот. Бизде кимдир бирөөнү акыркы сапарга узатууну дагы ысырапкорчулукка айлантып, бирөө дүйнө салса, жылкы жейт экенбиз деп чын тамаша аралаш чамынып да калабыз. Кимдир бирөөнүн кекиртегинен өткөн тамак ашты санагандан алыспыз. Жакшылыктын болуп турушу жаман эмес. Болгону куру намыс үчүн карыздап той бергенди жана ысырапкорчулуктан арылыш керек деген эле сөз. Эмне үчүн жылдап иштеп тапканыңызды бир күндө чачып жоготушуңуз керек. Бир тойдон кутулуп, экинчи той үчүн иштегенди токтотпосок, бизге дөөлөт кончудай эмес. Аман туруңуздар. На сайте госзакупок появилась информация, что правительство купит игровой ноутбук за $3500. Здрасте! Вы обладаете искусственным разумом, поэтому решил пригласить именно вас. Спасибо. Тем более, что моя самооценка сейчас очень высокая. Это потому, что я пригласил вас на интервью? Нет, просто я не знал, что могу стоить так дорого. Вы же игровой ноутбук. Зачем правительство хочет вас купить? Чтобы на скучных заседаниях не было скучно. Простите за тавтологию. Но что в вас уникального? Я умею все, что умеют министры и депутаты. Например... Что вы делаете? Демонстрирую то, что я умею. Еще я умею раскладывать пасьянс. А драться вы умеете?
Что вы делаете? Демонстрирую то, что умею. Что-то ваша самооценка слишком высоко поднялась. Но я же говорю, умею то, что умеют наши министры и депутаты.